Жалпы көрөрмандарга мен айтар элем, быйтыкча болуңуздар, келиңиздер, Айжан сиз дагы. Быйтыкча болуңуз, келиңиздер. Бул деген Голливудтук быйтыкча дейт беле, Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз дал ушундай күлкү жаратууну каалай турган болсоңуз, тишиңиз жакшы боло турган болсо, тиши жакшы киши бул оозун ачып кенен күлө алат деп айтылат экен. Ошондуктан тиш дарыгери студиябыздын мейманы Нураман Кайкыев. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Айтмарик болсун. Рахмат. Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы, рахмат. Сиздердин майрамыңыздар менен. Рахмат болсун. Нураман, бүгүн кайсы жактарга барып майрамдадыңыз? Айттадыңыз? Жок. Иштетке. Жумуш, Жумуш. Жакшы. Биздин студиябызда отурган Нураман мырзага сиздердин ден соолук боюнча ошо тиш тууралуу суроолоруңуздар болсо, же болбосо жөн гана ишине ийгиликтерди каалайын десеңиз, бизге төмөндө жазылган номерлер иштеп турган өчүрү 59-20-70 арбуздун коду 0312 жана WhatsApp номерге SMS билдирүү калтырыңыз 0995 23 23 81. Нураман, азыркы учурда негизи эле айтсак, брекет кийген, андан сырткары чылым чеккенден кийин, же болбосо кофе ичкенден кийин тиштерде сары, кара тактар пайда болуп калат да. Бул тактарды үй шартында анан сиздердин баягы тиш дарыгерлеринин ыкмасы менен кантип тазаласа болот? Тиштердин сарыганы бул кийген адам болот. Биринчиден жууш керек. Күнүнө 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин жууганга аракет кылыш керек. Эки маал тилди 15 секундтан 30 секундга чейин тилди жууганга аракет кылыш керек. Тамактан кийин каждый день жууш керек. Көчөдө болсо чайкап туруш керек. Мисалы, көчөдөн тамактанган учурлар болот, көчөдөн чайкаш керек. Тиштин саргайганы болсо, тамак чеккенден, насай чеккенден болот, гигиенаны жакшы сактагандан болот. 6 айда бир жолу чистка кылып туруш керек. Осмотрга бардык тиштерине каратып турса да болот. Бул сөзсүз түрдө 6 айда бир жолу барыш керек. Биз негизи адамзатты качан оорумайынча барбайбыз го. Негизи эле Нураман, айтсаңыз, баягы катуудан тиш оору, анан жумшактан иш оору жаман дейт го. Негизи эле ар бир эле ооруну билбейм. Мен ушул кичинекей убагымда тиш ооруга кабылып, кеч кирген убакта, ошо элдин баары уктап, элдин баары жыргап жаткан убакта сенде тиш оору пайда болот да. Анан ошондой учурда басымдуу ушул ооруга кабылган басымдуу бөлүгү досторубуз, туугандарыбыз кандайдыр бир таблеткаларды сындырып туруп ичине салып коет, убактылуу басат да. Ошо менен эртеси күнү оорубай калат, жүрө берет. Бул өнөкөт ооруга алып келиши мүмкүн эмеспи? Мисалы, ашказан ооруларына, ичек карын ооруларына алып келиши толук мүмкүн. Мисалы, биринчиден ал жаңыдан кариес начальный стадия башталып атат. Жаңы башталган кезде оорубайт, эч кандай пациентте жалоб болбойт больнойдо. Ал оорубайт, жүрө берет, бирок неприятный запах, жыттарды бере берет. Андан кийин болсо, ал уже средний глубокий кариес болуп да чоңоет тиш. Ал чоңойгондон кийин уже пульпит да, начальный стадия воспаления пульпа дейт. Жаңыдан нервине жеткенде уже острый очаговый боль болот да, кечинде оорутат. 15 мүнөттөн жарым саатка чейин ооруп баштайт, катуу оорутат. Анан кайра басылып, кайра катуу оорутуп, ушинтип ал жаңы нервине жеткенде оорутат. Ал ашып кетсе бир жума оорутат. Эң көбү. 3 күн 4 күндө уже оорубай калат. Нервдеги тамыр толук өлүп, уже жаакка түшүп кетет да, ылдый периодонтит болуп кетет. Жаакнасына периодонтит болуп кеткенде уже анын лечениясы диагнозда оор болот, сложный болот. Уже биякта жаакнасына ириң болушу мүмкүн болот кийин, гуной. Ал жакта только лечение алыш үчүн отток берип, рентгенден көрүп диагноз коюш керек болот. Күндүз оорубай калып аткан себеби ал жаңы нервине жеткен үчүн ал организм аны менен күрөшөт да. Бизде кечинде үйгө эс алганда уже давление түшөт да. Давление түшөт, уже давление түшкөндө ал жака организм менен иммунитет күрөшө албай калат. Уже кечинде ооруп баштайт. Күндүз сиз кыймылдайсыз, тамак жакшы ичесиз, уже ошондо оорубай калат. Кечинде сиз үйдө эс алганыңыз үчүн оорутат да. Эң жакшы ушул Нураман мырза айтсаңыз, ушул тиштерди сактап турган, кармап турган бекем бул мүлктөрдү айтып келдиңиз го. Ошол мүлктөрдүн оорууга учурашы эмне себептен? Бул мүлк биздин жасыбыз мүлк каменден башталат. Жана сиздер айтып өткөндөй эле эмелер сары шылактар, пайдесный камень, найдесный камень, таштар пайда болуп баштайт. Ал биз жакшы жууганда пайда болот. Эки тиштин ортосуна контактный страналарга уже тамактын калдыктары туруп катып баштайт да, жакшы жууй албай. Мисалы, тишти жууганда да круговой движение менен жууш керек.
круговой движение менен жууганда мисалы эки тиштин ортосунда тамактын калдыктары бүт чыгып кетет да. А биз түз жууп коебуз, клиновидный дефект дейт. Тиштер мүнктөр качып баштайт ылдыча. Уже ысык муздактык сезип да баштайт түйнөп. Ошон үчүн жууганда туура жуушубуз керек. Өзү туура жууса эле тиш жакшы жүрөт. Анан 6 айда бир осмотр кылдырып туруш керек. Анан жаңы башталып аткан кариестерди жасатып, чистка кылдырып турсаңыз, тиштер жакшы жүрөт да. Ушул мүлк оорусунун негизи эле мурдатан эле кандай деп айтсак, бул жаралгандан эле оорусу болушу мүмкүнбү же ал кандайдыр бир уже чоңойгондон кийин чоңоюп барып туруп тишти жуубай койгондон келип чыгабы? Бул башында болушу мүмкүн, пародонтоз дейт. Жесин иммунитет слабый болуп, жесин мындай жумшак болуп, жууса эле кана былжырап турат да. Ал өзүнүн иммунитетинен болушу мүмкүн, ашказандан да болушу мүмкүн. Көбүнчө 90% бул гигиенадан болот. Жакшы жуугандан, аякта уже воспаление болуп, тиштер аголиния болуп баштайт да, сөөктөрдөн. Качып баштайт эттери. Анткени аяка камен инфекция барып аткан үчүн. Дарылаганда кантип дарылайбыз? Биринчи чистка кылыш керек. Камендердин причинасын полный чистка кылып, андан кийин аяка атайын уколдор бар, витаминдер бар, ошолорду сайып, анан жасынан дарыласа болот. Биздин WhatsApp номерге келип түшкөн SMS билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? 5-канал урматтуу байке, Нураман байке дейт. Кош бойлуу убакытта тиш ооруганда тиш дарыгерге барып жасатса болобу? Негизи эле жанагы сиздердин колдонуп жаткан шайманыңыздардан, аппаратыңыздардан жазыптыр. Бул жака шайманыңыздардан курсактагы балага терс таасирин тийгизбейби деп акыркы сандар 300 менен аяктаган абонентибиз суроо салган экен. Дагы бир SMS билдирүү бар экен. Саламатсызбы? Тиш ооруганда кетанал таблеткасын ичсе зыян болбойбу деп айткан экен. Кетанол таблеткасы зыян, айла жок ичкенге туура келет. Мисалы тиш катып ооруп атса, чыдап туруш мүмкүн эмес. Кетанол таблеткасын ичет. Ал убактылуу эле обезболивающий, ал уже тарткандан кайра оорутуп башташы мүмкүн. Беременный учурда болсо 3 айдан 6 айга чейин гана обезболивающий дозасы азыраак кылып сайганга уруксат. 1 айдан 3 айга чейин, 7 айдан 9 айга чейин сайганга болбойт. Тиштерди только дары салып гана лечение кылса болот беременный учурларда. Биздин шаймандар жок, эч кандай зыяны, эчеке терс таасири тийгизбейт. Кош бойлуу учурда деле ушул тиш оорудан көйгөй жаралса, тиш ооруп, келип дарыгерге келип коркпой эле дарыласа болот, көрүнсө болот. Ал биринчи канча ай экенин точно билиш керек. Анан өзүнүн дарыгеринен да сураш керек. Ушундай мен тишим ооруп атат деп өзүнүн уруксаты керек. Уруксаты болгондон кийин анан биз ага диагноз коюп, эмне болуп атат, ошого жараша лечение болот. Эми диагноз ар кандай болушу мүмкүн. Кээде удаление болуп калышы мүмкүн, тиштерин алыш керек болуп. Кээде жөн эле сиз айткандай жана жаңы нервине жетип түн ооруп атышы мүмкүн. Же ысык музак ооруп баштайт, ошондой болушу мүмкүн. Ошого жараша диагноз коюп, анан лечение болот. Эң жакшы мен угуп калганымда ушул тишти тазалоодо бул кайтсал табигый жактардан да тазаласа болот деп мисал алганда бул арчаны кайнатып туруп дейт. Ошолорго кандай карайсыз? Булар убактылуу агартат, убактылуу. Мисалы, перекс водород менен эле, 3% перекс менен эле бир жумада бир жолу жууп турса болот. Мисалы, чистка кылгандан кийин тиштер бир сыйрап, шлак саргайган налетторду бир сыйра тазалап турат. Көп жууганга болбойт, бир жумада бир жолу жууш керек. Жууп турса болот. Ошол жууган сайын биздин тишибиздин сырткы кабаттары жабыркайт да, Жок, жабыркабайт. Наоборот, сырткы мисалы тишиңизге жабышкан микроб зубный бляшка деп коет, ошолордун баары тазаланып турат да. Сиз алар менен жуубай кой турган болсоңуз, мисалы жөн эле обычно күнөгдөй жууп жүрө берсеңиз, сизге билинбейт, бирок тишиңиздин сиңе берет да, тамактын калдыктарычы. Сиңип уже саргайып өңдөр өзгөрүп баштайт. Сиз бир жумада бир жууп турсаңыз, атайын өзүнүн лекарство эмелери бар. Бизден келип түшкөн билдирүүлөр бар экен, тааныштыралы. Нураман, ишиңе ийгилик, алтыным, айт майрамың менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сени терең урматтап, жакшы көргөн эжең, Майраш эжең деп акыркы сандары 895 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган экен. Саламатсыздарбы, урматтуу тиш дарыгери? Онкологиялык оорусу бар адамдын тишин жасай аласыздарбы? Мүмкүн болсо телефон номериңизди калтырып кете аласызбы дейт. Сизге эфирден сырткары убакта биз WhatsApp номериңизге Нурамандын телефон номерин жөнөткөнгө аракет жасайлы. Онкологиялык оорусу бар кишилерге дейт. Анын биринчи көрүш керек, диагноз коюш керек. Тиши кандай, ошого жараша болот. Мисалы, сложный болуп турган болсо, рентгенге анан лечениясы ошого жараша болот да. Мисалы, жаңы башталып аткан деле болушу мүмкүн.
болот, ооба. Бул жерде ушундай бир кызык суроо бар экен. Акыркы сандары 403 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Эшиңиздерге ийгилик. Ак чөлмөк программасы бүгүнкү курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм дейт. Дарыгерге суроо: канча жаштан баштап жаш балдарды тиш дарыгерине көрсөтүш керек деп суроо жаткан экен. Канча жаштан баштап? Өтө жакшы суроо. Мисалы, ушу биздин ата-энелер дагы ушу тишин, балдардын тишин жакшы болушуна түздөн түз себепкер. 2 жашка чейин тиш 1 жашта чыгып баштайт. Уже 1 жаштан 2 жашка чейин полный сүт тиштер, 20 сүт тиш чыгат. Ал тиш чыгып бүткөндөн кийин уже 6 жаштан 12 жашка чейин, 13 жашка чейин тиштер прикус алмашат, тиштер алмашат да постоянно тишке. Ошол учурда көрсөтүп башташ керек. Мисалы, жаңы тиштер чыгып баштады, чыгып баштаганда эле көрсөтүп баштаса болот. Мисалы, жаңы 6 айда чыгып аткан тиштер болот. Ошол тиштер кайсы убакта чыгыш керек, кандай эмне кылыш керек, кандай тамак жеш керек. Мисалы, балдар катуураак тамак көбүрөөк жеш керек. Ошондон мүлктөрүнөн батыраак тиш чыгат да. Катуураак тамак жесе. Андан кийин алмашып атканда тиштер 6 жашта уже ылдыйкы тиштер алмаш баштайт. Акыла биякта 6-чы тиштер алмаш баштайт, шестеркалары. Ошол убакта ата-эне адашып калат. Бул молочный тиш депчи. Молочный тиш кийин кайра чыгат деп. Ал болсо кайра чыкпайт да, ал постоянно тиш өмүр бою тура турган тиш. Ал бат эле кариес түшүп, анан айла жок жуулганга туура келет да. Ошол үчүн каждый 6 ай сайын алып келип осмотр кылдырып турса болот. Бул постоянно тиш. Кээде балдардын иммунитети слабый болот, тамак жебей, өзүңөр билесиздер, тамак жебей жүрүп, анан тиштер полный жакшы чыга албайт да. Ошон үчүн көрсөтүп турса, тиштер кыпчылып калган кезде молочный тиштерди сурушка туура келген учурда суруш керек. Бизде суроо бар экен. Кутмандуу кечиңиздер менен, курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Тишти сода менен жууса болобу дейт. Акыркы сандары 455 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар экен, аны окуп өтөлү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Тишти кантип агартса болот? Мүмкүн болсо кененирээк үй шартында айтып өтө аласызбы деп 409 менен аяктаган абонент смс билдирүү калтырган. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Нураман байке, курман айт майрамыңыз менен куттуктаймын. Ишиңизге ийгилик каалаймын деп сиздин ийниңиз Илхам деп смс билдирүү жөнөткөн экен. Ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир смс билдирүү. Көп жылдардан бери тишим ооруп келет, айыкпай, негизи айыкпай койду дейт. Тиш дарыгерине барсам, убактылуу айыгат, кайра эле ушундай болуп каласыз деп айткан. Негизи тиштин өнөкөт оорусу эмнеден келип чыгат дейт. Тиштин айыкпай койбойт, айыктырса болот, лечение кылса болот. Аны лечениялаш мүмкүн көрүш керек тиштечи. Кандай диагнозго жараша болот да. Буфикация дейт, тиштин 2 тиштин ортосу бөлүнүп калган учурлар болот да. Мисалы, бир эле тиш, анда 3 тамыр болот, шестерка эң чоң азуларда. Ошол тиштер, мисалы, көпкө жүрүп, кайра лечение болот, ортосу бөлүнүп калат. Ошол кезде айла жок сууруганга туура келет да. Ошон үчүн тиштерди болушунча нерв да, нервин сактаганга аракет кылыш керек. Жаңыдан начинающий кариестер башталганда жасатыш керек да. Кичинекей точка болуп баштаганда элечи. Биз качан терең болуп уже чоңоюп кеткенде анан уже жасап баштайбыз да, андай кылбаш керек. Уже нервни алды, уже ал тиште питание жок да, меотой болот. Ага постоянно азыктап келбейт. Ошон үчүн тиштер уже мындай атрофия эмаль дейт, кургап мына укаланып баштайт да, сына берет да, капталдары, кайсы жагынан нагрузка келсе, ошол сынып баштай берет. Ошон үчүн нервни жеткирбей жатса, ага постоянно тамак келет, питание келет, мындай жакшы турат да тиш. Соңку суроолорду берип болсун, Нураман. Азыр көрөрманыбыз дагы суроо берип өттү, балдарды канча жаштан баштап тиш дарыгерине көрсөтүш керек деп. Ошондой эле дарыгерге көрсөткөнгө чейин тиш оору башталганда кайсы тамактардан киши оолак болуш керек, кайсы тамактарды жегенде тиш оору пайда болот. Жана ошондой эле сода менен жууса болобу деп дагы суроо берип өттү. Сода менен жууса болот, солевой раствор менен полоскать этсе да болот, жууса да болот. Бирок сода менен жестанын былжырап жүрөт, көп жууаш керек, көп чайкабаш керек. Бир жумада бир, жана айтып өткөндөй эле бир жумада бир жууп турса болот. Анан балдарды 1,5 жаш, 1 жашынан уже көрсөтүп баштаса болот. Биринчи аларды психологически даярдаш керек. Ал келип эле сразу стоматологко алып кетсе отурбайт, ыйлайт. Өздөрү менен ээрчитип келип, ал жерге мисалы башка өзүнүн ата-энесинин же башка бирөөнүн тиштерин дарылап атканда, аны ээрчитип келип коюп коюш керек. Ал наяка, тияка басып, бияка басып, ар нерсени кармалап, анан секин көнүп баштайт да. Андан кийин анан тиштерин көрсөтүп, тиштерин карап, анан ошого жараша лечение кылса болот. Нураман, чоң рахмат. Тишти оорубасын, ишти оорубасын. Эл өзүнүн саламаттыгы, ден соолугу чың болсун деп тилек кылалып. Сизге чоң рахмат. Негизи эле ушул көйгөй жаралган тиш ооруда ар дайым эле элдин саламаттыгы үчүн күрөшүшүңүз деп тилек айталы. Өзүңүз оорубаңыз биринчиден. Бүгүнкү курман айт майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, 5-чи каналдын ак чөлмөк программасы ушуну менен жыйынтыктайбыз.
Бүгүн сиздердин ошол дагы айта кетчү Курман айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүздөн куттуктайбыз. Ар бириңиздерге береке болсун. Ушул жерде мен да бир сонун сөз эске келип кетти. Айтылган экен элибизде. Жакшы болсоң да өзүңө, жаман болсоң да өзүңө. Асманды карап түкүрсөң, кайра түшөт бетиңе депчи. Сондуктан келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, ар дайым эле жакшы менен дос бололу, жамандардан адашалы. Жашообузда жалаң гана жакшылык күндөр, жакшы көз ирмемдер коштолсун деп тилек айталы дагы. Бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Көгүлтүр экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аман туруңуздар.